Саламатсыздарбы, урматтуу 7 Дубандагы энелер мектебинин жана айым тайпаларынын жалпы мүчөлөрү, сиздер менен кайрадан Гапырмадамин апагайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 62 сабак. Өзүңүздөр билгендей эле, ата-энелер сиздер үчүн китебиндеги темалардын бардыгы видео сабак болуп жасалып бүткөн. 154-бетте дасторкон четиндеги университеттин болжолдуу программасы бар. Суроолор боюнча кайрадан программадагы темаларга кыскача түшүндүрмө берүүгө аракет кылам. Ата-энелердин үй-бүлөдө балдары менен биргеликте аңгеме куруп, пикир алышууда сиздерге сөзсүз түрдө жардамга келүүчү темалар жөнүндө маалымат алуу менен гана чектелбестен, аны өз турмушуңуздарда пайдаланып, дасторкон четинде ушул программанын негизиндеги темалар жөнүндө пикирлешсек, балдарыбыз келечекте мыкты инсан болот деген ишеничтемин. Анда эмесе, урматтуу ата-энелер, көңүл буруңуздар, программадагы эң биринчи тема өзүн өзү тейлөө жөнүндө. Демек, дасторкон четинде отурганда балдар менен баарлашып жатып, өзүн өзү тейлөө жөнүндө түшүнүк берүүбүз зарыл. Анын ичинен кайсыга токтолобуз? Дене боюн таза сактоо тууралуу, жарашыктуу кийинүү жана туура тамактануу, дене тарбия, спорт тууралуу баарлашуу. Мунун ар бирине кыскача токтолуп өтөлү. Ата-энелер үй-бүлөдө балдарынын тарбиясына көңүл буруп, убакыт ажыратып киришсе, ошондо балдары жаш кезинен ар тараптан төп келишкен адам болуп чоңоет. Балдар менен баарлашканда дене боюн таза сактоо жөнүндө дагы кененирээк айтып берүү. Мисалы, жумасына 2 жолу тырмагын алуу, 2 жолу башты жууп туруу, ич кийимдерин күнүгө алмаштыруу жөнүндө дагы айтуубуз керек. Тазалык бул адептүүлүк. Адептүү бала ар убакта өз боюн таза алып жүрөт, таза жерлерди басып, кийимдерди кир кылбай, ар убакта самын колдонуп, өзүнүн тиш щеткасы, сүлгүсү, жүз арчысы болушу керектигин айтуу. Колунун, бутунун тырмагын алып, чачтарын ар дайым тартипке келтирип туруу жөнүндө дагы ата-эне үйдөн айтышы керек. Жарашыктуу кийинүү дагы бул өзүнчө чоң маданият, моданы куугандан алыс болуп, өзүнүн болгон кийимин таза, тыкан, жарашыктуу кийинүүгө жаштайынан үйрөтүү. Туура тамактануу жөнүндө дагы учкай кеп кылып кетели. Акыл эс жактан өнүгүш үчүн тамак ашка көңүл буруу зарыл. Эртең менен балдарга бутко, каша берүү. Дан азыктары бул балдарга энергия берет. Ошондой эле зыяндуу азыктар тууралуу дагы сөзсүз түрдө ата-энелер үйдөн айтышы керек. Чупа-чуп, кирешки, чипсы, сэндвич, буларды балдар сүйүп жеген тамак аштары, газдалган суусундуктар, булар өтө зыяндуу заттар экени дагы айтылышы керек. Анткени бул балдар үчүн толуп кетүүгө дагы алып келет, андан тышкары шишик ооруларына дагы алып келет деп дарыгерлер айтып келишүүдө. Талас облусундагы Манас районундагы энелер мектебинин тайпасындагы бир мугалимдин мисалын сиздер менен бөлүшө кетейин. Азыркы темабызга байланыштуу. Мен ооруканага барсам, бир жигит 10 жашар уулун ээрчитип келди. Дарыгерге ашыкча салмактуулугу менен кайрылган. Дарыгер анын текшерип, ден соолугу жайында экенин айтты дейт. Мен ал 10 жашар баланын атасына группадан көргөн видео сабак жөнүндө айтып бердим. Эгерде мен ал видеону көрбөсөм, ал жигитке эч кандай эч нерсе айта алмак эмесмин деп группага өз ою менен бөлүштү эле. Демек, толуп кетүү биринчиден туура эмес тамактануудан болсо, экинчиден гаджеттердин, телефондорду да туура эмес пайдаланса, мына балдар үчүн толуп кетүү дагы коркунучу турат экен. Ошону дагы балдарга туура түшүндүрүүбүз зарыл. Андан көрө өзүбүздөн эле чыккан Кыргызстанда өндүрүлгөн кургатылган мөмө жемиштерди, кактарды жеш керектиги бул өтө балдардын ден соолугуна дагы пайдалуу, аң сезимин өстүрүүгө, ошондой эле эс тутумун дагы жакшыртууга мына кургатылган мөмө жемиштер өтө пайдалуу экенин дагы ата-энелер айта жүрүүбүз зарыл. Ар бир үй-бүлөнүн өзүнүн баалуулуктары болот. Ошол баалуулуктарга дагы эрежелерди киргизип, ошол эрежелердин негизинде дагы дасторкон четинде баарлашсаңыздар, үй-бүлөңүздөр бекем жана ынтымактуу болот деп ишенимдүү түрдө айта алам. Анда эмесе, урматтуу ата-энелер, бүгүнкү дасторкон четиндеги баарлашуу программасынын биринчи темасы боюнча кыскача маалымат ала алдыңыздар.
Бакытты талаадан эмес, баладан изде демекчи, урматтуу ата-энелер, балдарыңыздар менен баарлашып, балдарыңыздарга мээрим бериңиздер демекчимин. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.